Үйдөн чыккандан кийин үйгө качан кандай кайтыштыгыбыз бир гана Аллахка маалым. Ошондуктан үйдөн чыгарда пайгамбарыбыз дайыма Бисмиллахи таваккалту алаллах, ла хаула ва ла куввата илля билля. Аллахтын аты менен бир гана Аллага гана тобокел кылам. Аллахтан башка күч бере турган, кубат бере турган эч ким жок деп айтып чыккан. Себеби пайгамбарыбыз башка бир хадисинде ким үйүнөн чыныгы Аллага тобокел кылгандай тобокел менен чыга турган болсо, эртең менен ачка чыгып, кечинде ток келген куш сыяктуу ырыскы тапмак деп айтат. Ошондуктан үйдөн чыкканда Аллага гана тобокел кылып чыгабыз. Ошондо сиз үйүңүзгө берекелүү жана аманатта кайтып келесиз.